Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз берүүбүздү андан ары улантабыз. Бизде өзгөчө да бир конокторубуз бар. Коноктун тизмеги менен жазгы эле экебиз тааныштырып өтсүн. Келиңиз. Урматтуу телекөрүүчү, азыр 21-кылымда жаңы кесиптер кошулуп атат. Анан дагы биз буга чейин байыр деген сөздү уккан эмеспиз. Сиз уккан эмессиз. Жок. Байыр деген бул чет мамлекеттен, башка өлкөлөрдөн, мисалы Европадан же Кытай, Турция, ушул сыяктуу өлкөлөрдөн сиз каалаган товарды сатып алып, ага өзүнүн баягы баасын койгон инсандарды айтабыз. Андан сырткары Кыргызстанда туруп эле сиз кайсыл жактан, мисалы Дордойдон, Кара Сууданбы, кайсыл жактан арзан товарларды алып, анан дагы акчаңызды салбай, атайын барып товар сатып албай, бирок ошол оптомщиктер менен, баягы дүң баада саткан адамдар менен кантип иштешесиз, кантип өзүңүздү баягы байыр катары таныта аласыз, же болбосо үйдө отурган айымдар, мисалы мына ушул байырлыкты пайдаланса болот. Үйүңүздө отурасыз, Дордойдогу дүң баада саткан адамдардан товар алып туруп эле өзүңүздүн бааңызды коюп сата бересиз. Мына ушуларды үйрөткөн адамдар келди. Кененирээк маалыматты конокторубуздан алалы, анда келиңиз. Мына ушундай бүгүн бизде өзгөчө конокторубуз бар. Айзат Шаршен кызы байыр, ошондой эле жеке ишкер, ошондой эле мына ушул Айзат Шаршен кызынын продюсери Барира Бекбомат бүгүн бизде конокто. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар, кутмандаңыздар менен. Саламатсыздарбы? Кош келиңиздер. Жакшыбы? Ыраазычылык билдиребиз, адегенде атайын убактыңыздарды бөлүп бизге келип бергендигиңиздер үчүн. Эми биз байырлык боюнча кесиптешмекөз бир аз түшүндүрмө берип өттүк. Эми өзүңүздөн сурайлы. Мындай кененирээк байыр деген эмне, кандай жумуш аткарат? Саламатсыздарбы? Биринчиден ушундай сонун эфирге чакырганыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Байыр деген өзү мындайча айтканда сатуучу менен алуучунун кардардын ортосундагы көпүрө десем болот. Азыр чындыгында аябай мындай актуалдуу кесип болуп атат. Ошону менен чектелбестен кирешелүү дагы. Онлайн эле азыр аябай өнүктү. Онлайн эле үйдө отуруп, же болбосо мындай кандай десем, Инстаграмдан, ТикТоктон дегеле мындай үйдө турган келиндер именно ушул байырлык боюнча сонун кирешеге чыкса боло турган бир аябай өзгөчө кесип десем болот да. Бул жака мындай дипломдун да кереги жок, мындай эч нерсенин кереги жок. Главный эле акча дагы салбайсың, бир сом акчаны коротпой, өзүңдүн эле мындай адам менен батыраак тил табышуу эмеңди, жөндөмдүүлүгүңдү колдонуп эле сонун кирешеге чыга турган кесип. Анан Барира айымда суроом бар да, мисалы сиз Айзат айымдын продюсерисиз. Айзат айым сизге келгенде кандай көйгөй менен келди? Балким азыр 21-кылым онлайн сатуунун заманы да, биз товарларды онлайндан сатып, онлайндан заказ берип, буйрутма берип жашап калдык. Сатуум аз болуп жатат, же онлайнга чыга албай жатам, онлайндан кардар таба албай жатам деген көйгөй менен келди беле? Келиңиз. Саламатсыздарбы? Айзат айым биринчи келгенде бул негизи Инстаграмга онлайнга чыкпай иштешет да, байерлердин көпчүлүгүчү. Мындай байерлер бар экенин билесиң, бирок онлайнда аларды көрбөйсүң. Ошол менен мен онлайнга чыккым келет, Инстаграмдын жылдызы болгум келет деген сунуш менен келген. Анан сатуумду көбөйткүм келет деген сунуш менен келген. Буюрса ошол немесине жете алдык. Негизи кесиптешмен деген баягы ырчылар да продюсер болот, кино тармагында продюсер болот деп уккам, бирок байерлерде продюсер болот деп биринчи жолу көрүп атам да. Азыр онлайн кесиптер аябай өнүгүп атпайбы? Азыр бардык эле бизнестер онлайнга өтүп атат да. Ошол эле учурда онлайн бизнесмендердин артында, бардыгынын артында продюсерлер, маркетологдор турат да. Эң актуалдуу кесиптер болот. Биз кесиптеш билбей эле кайсыл бир буюмду жашообузга керектүү, же болбосо бир кийимди, же болбосо бир иш-чарага барып катышканда деле билбей эле, артында продюсер бар экенин билбей эле, ушул уюштураттыр деп барып катышып коюп, же болбосо товарын сатып алып коебуз да, артында Барирадай айымдар турат. Демек сиз бул жакты айымды чыгарып атасыз, онлайнга. Баракелде. Жакшы. Анан сизге суроом төмөнкүчө Айзат айым. Эми чындап эле айымдар үйдө отуруп эле акча салбай, баягы бизнес башташ үчүн жок дегенде 1000 сомдон 10 000 сомго чейин акча керек да. Акча салбай эле байырлыкты баштап кетсе болобу? Чынбы бул өзү? Конечно. Чында акча салбайт, чынын айтсам, вообще акча салбайт. Болгону менде, если мага келе турган болсо, менде уже даяр каталог бар. Сүрөттөрүн мындай модельдер кийген, видеосу менен, бардык расцветкасы менен бир сонун кийимдер бар. Кайсыл цветин өзү мындай модельге коюп көрөт да, мындайча айтканда. Ошолорду эле реклама кылып, акча коротпойт да. Мен бекер аларга салып берип турам, көрсөтүп турам, мына ушул товарлар бар. Азыр мына хит болуп атат, ушул кетип атат. Кимге мындай
кайсы товар керек болсо баардыгы бар. Ар ким клиент өзү тандап алат. Ошону эле алар статусуна коюшат, Телеграмга чыгарышат, ТикТокко баардык жака реклама кылып, статустарына коюп, даже мындай жакындарын даже личкаларына жөнөтүп деле заказ алса болот да. Азыр аябай мындай майрамдар болот, белектер болот. Ценасы дагы мындай аябай келишимдүү да. Жеткиликтүү баада. Акча коротпойт. Заказ алат биринчи, клиенттен заказ алып туруп эле мага жөнөтөт. Мен анын товарын кандай адрес берсе ошол жака өзүмдөй кылып салып берип турам. Ошондо ал мындайча айтканда ортодон кошкон акчасын эле үстүмдөгү пайдага алып иштейт да. Демек сиз болгону ортодо турган кийимди, сиздерде болгон продукцияны кардарларга көрсөтөсүз. Кардарларга кошумчалап кошумчалап мен көрсөтөм. Алар өзү каалашынча реклама кылат, ар ким өзүнүн жөндөмдүүлүгүнө жараша. Кээ бирөөлөр билбейм, ар ким өзүнүн фантазиясына жараша десек болот да. Продюсер айым кошумчалап этсин. Жанагы барго магазиндерден оптовый дордой, бул оптовый рынок общий Азия боюнча. Анан ошол жакта оптовый рынокто оптовый поставщиктер бар да. Ошолордон булар түзмө-түз алышат да, байерлерчи. Обычный адамдар болсо, алар базардын баасында гана алып сатып алышат. Если байер через байер алса, өзүнүн баасынан бир топ төмөн баада ала алышат да. Демек мен бир көйнөктү алсам дагы дүң баада, оптон баада ала алам. Туура айтасыз. Магазинде Турциянын ба Кытайдан, Гуанчжудон келген кийимдер, мисалы үчүн 5000ден 6000ден магазиндерден алсак, аны биз ошол дордой базардан жок дегенде бир 30-40% арзан баада таап бере алышат да байерлер. Жакшы экен. Бул байерди кыргызчасы ортомчу эле болот экен. Эми түшүнүп баштадым. Эми түшүндүм. Анан эми мисалы сизге келген айымдардын арасында Бишкекте эмес, алыскы Таласта, Баткенде, Нарында, Көлдө бир башка региондо туруп, сиздин окууңузду сатып алыппы, же жекече иштешиппи, же насаатчылыгыңыздын астындабы, сизге келип, анан сиз менен чогуу иштешип, сатып, кирешесин көбөйттү, үйдө отуруп эле. Курс деп коет го, курстар көбөйүп кетти го азыр. Курс барбы сизде дагы? Биринчи негизи жаңы баштаганымда мен азыр көбүнчөсү регион менен аябай жакшы мындай тыгыз байланышта иштешим. Региондо аялдар мындай келиндер дейинчи, келиндер аябай көп именно онлайн иштеген. Ошолорго мен мурун мындай өзүм эле мындай ар бирине түшүндүрүп, бекер эле маалымат берип, аларды көндүрүп алгам да. Азыр региондо толтура клиенттерим бар. Мен менен сүйлөшүп, менден опыт алып эле, анан мындай кыласыңар, клиенттер менен мынтип сүйлөшөсүңөр, мындай кылып реклама кылга, клиенттериңерди көбөйтүш үчүн бул техниканы колдонгула деп бесплатно эле үйрөтүп, азыр мындай айтсам, бардык региондо жок дегенде бир 10-20 ашык эмелер бар да, кардарларым бар, клиенттерим. Онлайн магазин ачкан. Анан ошолор менен бекер эле эме кылчумун, түшүндүрүп, эме кылып, бардыгын үйрөтүп берипчи. Азыр эми мындай дагы онлайнга чыгарууга, дагы кирешесин көбөйтүүгө бир сонун бир курс дайындап. Анан социалдык тармактарда ушул байерликке окутуп үйрөткөн эксперт байерлердин арасынан баягы угуп көрүп калам да. Бул айымдан же бул мырзадан барып окудум эле байерликти, анан дордойдогу эле бир дүң баада саткандардын эле номерлерин берип коет экен да, ошо менен жок болуп кетет экен. Анан барып алсаң жок, бирди алсаң дүң баада бербейм дейт экен деген нараазычылыктарды дагы баягы социалдык тармактарда көрүп келе жатам. Сиз кантип үйрөтөсүз? Негизи сиз да туура айтасыз, андайлар да болуп келет. Бирок мен мисалы дордойдогу дүң баада саткан оптовиктерге түшүндүрөм. Менин окуучуларым, менин жардамчыларым сизге келип как положено мен алгандай сценада ошондой кылып алып кетет деп. Аларга бардыгына түшүндүрүп айтып коем. Анан тигилерге болушунча мындай мотивациядан берип, техникаларды көрсөтөм. Мындай иштеп кетишине болушунча салымымды кошом да. Анан ошондо дагы иштеп кеткен адам иштеп кетет. Бардык эмелерди берген, техниканы бергенде дагы. Иштебеген адам мындай жалкоолор, ушундай сөздөрдү чыгарышы мүмкүн да. Иштеп кетүү оңой, эч кандай мындай аябай деле чоң бир кыйынчылык. Телефон эле болсо болду. Телефон эле болсо болду. Анан өзүнүн прям мага акча керек, мен иштешим керек деген гана ичинде сезим болсо, ал адам иштеп кете алат да. Барир айым, эми сиз продюсер катары алдыда бир иш-чара уюштуруп жатасызбы? Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Бул жакта айымды эмне кыласыз? Жакында концерт коебуз курсу боюнча. Курсумдун өзгөчөлүгү бул өзү постоянно
12 саат болсо 12 саат дордойдо жүрөт да постоянно. И окуучулар болгондо ал жерде окуткандан кийин постоянно алар контролдо болот да. Практика жүзүндө дордойдо көрсөтүп өзүнүн жанында алып үйрөтөт. Өзгөчөлүгү ошондо болуп атат. А кээ бир байерлер онлайн эле окутат, онлайн эле поставщиктердин берип коюшат дагы адрестерин. Алар дордой чоң да. Мен өзүм 1 жылдан бери байерлер менен иштешип дордойдо жүрөм. Но мен бир түз барып келген жолуман кыйшык келсем адашып кетем да. Ошондой эле жаңы байер болуп баргандар деле если жанында жүрбөсөң, көрсөтүп бербесең, адашып жаңы адрестерди табылбай калышы мүмкүн да. Айзат айымдын өзгөчөлүгү ошондо болуп атат. Сүйрөп жүрүп үйрөтөт экен да. Ооба. Анан байерлерди буга чейин окутуп үйрөткөнгө мурун сатуу техникалары башкача болчу да. Азыр 2025-те мына онлайн, Instagram, TikTok өнүккөндө сатуунун методдору дагы өзгөрүп атат. Ошол жаңы методдорду сатууларды автоматташтырып койсо болот азырчы. Өзү сатпай эле роботтордун, боттордун, нейронкалардын жардамында сатса болот. Ошол жаңы фишкалардын бардыгын Айзат эженин курсуна коюшуп атабыз. Мурун WhatsApp аркылуу, TikTok аркылуу, Telegram аркылуу сатышса, азыр TikToктун жаңы функцияларын, эфирлерди, Instagramды, рилстерди коштуруп, дагы сатуусун 2-3 көбөйтсө болот. Ошол техникаларды колдонуп. Жөн эле окутуп койбой, кантип сатыш керек, кантип кардар табат, каяктан табат. Анан бул саатын канча сом деп сурап койсо, 500 сом деп эле ошол боюнча кардар жок болуп кетпеш үчүн ошол саатты ала тургандай кылып, кантип аны менен сүйлөшүш керек, баарын үйрөтөт экенсиздер. Бул Айзат эже 3 жылдан бери байер болуп иштейм дейт, бирок Инстаграмга конкретно иштеп чыгып баштаганы 2-3 ай болду да. Ошол 2-3 айда чыккан результатыны 2-3 айда онлайнга чыкты, онлайндан кардар таба баштады. Ошол эле жолду окуучуларына дагы көрсөтүп берет да. Онлайн аркылуу өзү 2-3 ай эле болуптур, ошол учурда биз көрүп атабыз. Демек, жыйынтыгы жакшы дегендик да. Эгерде жыйынтыгы жакшы болбосо, биз Айзат айымды көрөлү деп болчубуз да. Инстаграмынан көрүп, анан таап атпайбызбы? Алдыда кандай иш чара уюштуруп жатасыздар? Алда буюрса, аябай чоң бир масштабный форум өткөрүп атабыз. Именно ошол онлайн товарга нолдон баштап, товарный бизнести нолдон баштап, аны масштабка чыгаруу боюнча ошол жаңы азыр айтып өттүм го, жаңы методдор бар деп. Ошол жаңы методдорду тереңирээк жайылтыш үчүн форум өткөрүп жатабыз. Ал жакта дордойдо иштеген, негизи эле товарный бизнесте иштегендердин бардыгы келсе болот. Мурун байер болуп иштеп жүргөндөр келсе, новичоктор, даже гос жумушта иштегендер, сиздер да барсаңыздар болот. Кошумча жумуш катары алып кетсеңиздер болот да байер. Ошо кошумча жумуш катарында деңизсе, буга өзгөчө бир убакыт деле чегерилбейт да туурабы? Телефон аркылуу гана. Телефон аркылуу эле. Негизи азыр телефонду көпчүлүгү туура эмес колдонот го. Азыр бардыгы эле отуруп да Инстаграмды карап, анын пайдасы барбы, жокпу, мындай 3-4 саатын жөн эле бирөөлөрдүн мындай Инстаграм листать этип эле өткөрүп жиберет. И ошол моментин туура пайдаланып, убактысын туура пайдаланып, кошумча кирешеге мындай чыкканга болоорун далилдеп көрсөтүп беребиз. Азыр бул TikTokко, YouTubeга видео киргизип эме кылышат го, өздөрүн таанытыш үчүн деле мындай развлечение үчүн эле TikTokко видео киргизет да. На самом деле ошол TikTokко видео киргизип дагы ошол TikToктон акча алса болот да. И ошону дагы буюрса Айзат монетизация боюнча. Баракелде. Демек сиз эми TikTok, YouTube, Instagramдан да акча тапканды үйрөтөсүз. Instagram менен TikTok аркылуу онлайн. Баракелде. Анан эми байерликке үйрөнөм деген айымдар сиздерди кантип издеп табыш керек, каяктан издеп табат? Инстаграмдан. Эмне деп издеп чыгат? Инстаграмдан чыкса, кирсе Айзат байер деп издесек чыгат же, Айзат Шаршен. Айзат Шаршен деп эле жазсаңыздар чыгат. Айзат Шаршен. Анан эми негизи сиз айтып калдыңыз да сөзүңүздө. Мисалы мен сизге кайрылсам, кантип видео тартам, кайсыл видеону тартам, же болбосо кайсыл сүрөт деп издебейт экенмин, анын баарын сиз өзүңүз даярдап монтаждап берет экенсиз, ошону эле андан ары жайылтып эле кардар тапсам болот экен. Ооба. Бизде даяр ошо каталог бар да, даяр сүрөттөр айттым го, жогоруда айткандай эле. Ошолорду эле реклама кылып отуруп эле акча табышат да, акча коротпой. Болгону эмне кылат? Убактысын и алдына максат коюп иштейм деп эле анан убактысын эле берет. Байыр айым эми негизи байерлер азыр чындыгында көп, анан Айзат айым сыяктуу болуп баягы суурулуп чыгып кете албай жаткандары арасында толтурат. Анан сизден баягы эксперт катарында сурайын, кайсыл катаны кетиргени үчүн онлайнда өзүн таанытып, жеке брендин өнүктүрүп, анан товарын жакшы сата албай жатат. Негизги эмне катасы бар? Аларда биринчи эле алар кадам таштабай атат да, аракет кылбай атат. Өздөрүнү көрсөткөндөн
качып уялып жүрүшөт, тартынып атышат. тенде да, караңгыда жүрүшөт. Аларды өзүн тааныш үчүн алар өздөрүн чыгарыш керек да. Ошондо гана аны башка бирөөлөр. Сиз азыр Айзат айым айтып атпасызбы, 3 айда эле биз көрүпбүз деп. Ошондой өзүн алып чыкса, анан башкалар көрө баштайт. Менде бир суроо бар да, негизи бул айымдар эле иштейби же мырзалар да иштесе болобу? Ооба. Мен кесиптешим байыр болсо болобу? Мырзалар да иштесе. Менде бир тааныш дос балам бар болчу, ал байыр болуп иштеди, ошо Москвадан алып келип сатчу да, анан негедир аныкы жакшы болбой калды окшойт ошо. Себеби баягы айымдар жакшыраак болобу ушул тарапта деп атам да, ушул жагында. Жок. Сизде барбы окуучуларыңыз? Окуучуларым да, мырзалар да жок. Негизи мен жолдошум бар болгонго мырзаларды эме кыла берем да. Иштешпей коеюн. Тынчыраак иштейин дейт да. Кызганбайт, просто мындай эми түшүнбөстүктөр болуп кетпесин деп эле өзүм эле сизге жок мырзаларды окуткандарга баргыла деп эле мен өзүм эле түртүп турам да негизичи. А так иштесе болот. Негизи кайрылгандар бар. Кайрылгандар бар. Мен баламды окутат элем дегендер бар. Мен иним экөөбүз келели дегендер бар да. Анан өзүңүз келиңиз, иниңизге өзүңүз үйрөтүп кете аласыз деп эме кылам да. Негизи эле өзүм эмелерди, мырзаларды кабыл албайсыз. кабыл албайм. Байырлык кесипте өзү жашка чектөө жок да. Мектеп окуучунан баштап чоң улуу жаштагы эжелер да окуйт. Мен Айзат айымдан мурун башка байырды да чыгаргам. Ал байырды Казакстандан дагы келип окушкан чоң жашы улуу эжелер бар болчу да. Бул жерде жашаган жерине, жашына чектөө жок, каалаган жерде. Мындай айтканда, телефонуңузда дордойдун баардыгы сиздин телефонуңузда болот да. Ошол жердеги сатуучулар, поставщиктер кандай товар болсо, баары сиздин колуңузда болот. Үйдө отуруп 2 саат убактыңызды бөлүп заказ аласыз. 2 саатка барып дордойдон заказдарды алып салып бересиз, болду. Эгерде мен региондо жашасам, аймактарда жашасам, анан дордойго бара албайм да, ал учурда сизге кайрылам, сиз салып жибересизби? Байырлер бар, атайын салып берген байырлер бар, командам бар, мындай жардамчыларым бар. Демек сиз өзүңүз жалгыз эмессиз. Мен жок, жалгыз уже жетишпей Чоң калдым. команда. Уже жетишпей калдык жалгыз. Мурун жалгыз тытынып жүрчүмүн, жалгыз чуркап жүрчүмүн. Анан кой кирешени да көбөйтөйүн, командамды да чоңойтоюн деп анан ушу байыраны издеп таап. Жана байырлердин катасын айтпайсызбы дедиңиз го? Байырлердин катасы ошол өздөрү эле чуркап жүрө берет да. А негизи сатууну системага салып койсо, ал жакта өзүндө бош убакыт болот, и команда да чоңойт, и киреши да өсө баштайт да. И ошол системага салуу жагын дагы үйрөтөбүз. Командаңыздарда канча адам бар азыр? Эгер секрет болбосо. Жок, секрет жок. Азыр негизи 6-7 кыз бар. 6-7 кызды жумуш менен камсыз кылып атырсыз да, демек. Анан негизи байыр болуунун кыйынчылыгы эмне дагы сизге баягы дем шык берген жагы эмне? Кыйынчылыгы билбейм, мен бардык жумуштун башында кыйынчылыгы бар, түшүнбөй каласың, билбей каласың. Анан мындай керек клиенттер менен да келише албай каласың дегендей. А бирок жеңил жагы бир аз эле мынтип ошол нерседен, ошол эме учурдан өтүп кетсең эле уже жеңил да. Акча тапканың да жеңил, жүргөнүң да жеңил, мындай кыйынчылыгы деле жок. Башында эле прям бир аз эле аракет кылып койсо эле болду. Эми убактыңыздарды бөлүп келгениңиздер үчүн кесиптешим экөөбүз ыраазычылык билдиребиз. Байырлык жөнүндө кеп козгоп, анан кесиптешим сыяктуу баягы мурда байыр дегенди укпаган телекөрүүчүлөрүбүз дагы арабызда бар болсо керек, же болбосо байыр болууну кыялтанып жүргөндөр болсо керек, жакшы кызыктуу маек куруп бердиңиздер. Эркин микрофон берели, кыска нуска телекөрүүчүлөргө кайрылуу жолдоп, балким иш чараңыздарга чакырасыздар, балким кантип издейбиз айтып коюңуздар. Балким форум боюнча маалымат бере кетесиз, келиңиздер. Именно байырлыкка кызыгып жүргөн, онлайнга чыгам деп жүргөндөргө кайрылат элем, чындыгында форумга келиңиздер. Ал жерге келгенде өзүңүздөр мындай өзүңүздөргө шык пайда болот. Кой ушинтип жүрө бербей дагы мындай кадам таштайын деген бир максаттар пайда болот, каалоо пайда болот дегендей. Ошондуктан мен именно товарный бизнесте же онлайнда иштегим келет дегендерди 13 апрелде болуп турган биздин иш чарага, форумга чакырат элем. Дарейчи. Мен толуктап кетейин. Не только товарный бизнес, онлайнга чыккысы келгендердин баардыгына пайдалуу бизнес да, бул неме форумда. Ал жакта биздин да сонун белектерибиз бар, сюрприздер бар. Ал жерде умрага белектерди ойнотобуз, Турцияга белектерибиз бар, анан iPhone кошумча дагы белектерибиз бар. Ал жерге келген адамдар не только баалуу билимдери, баалуу белектерди дагы алып кетишет. Дарегибиз Технопарк конференция залында болот 13 апрелде буюрса. Баракелде. Сааты катталгандан кийин айтабыз. Айзат Шаршен кызы же болбосо Барира Бихуматты биздеп таап ошолдуктан катталышса,
буюрса сонун форма болот. Мына ушундай урматтуу телекөрүүчү, бүгүн биз болсо өзгөчө кесип туурасында сүйлөштүк. Байырлык кесип боюнча кеп козгодук. Эгерде сиз дагы байыр болууну каалап жатсаңыз же болбосо аймактарда жашасаңыз, үйдө отуруп эле акча табууну каалап жаткан болсоңуз, акча салбай туруп эле бизнес баштоону каалап жаткан болсоңуз, анда бүгүнкү конокторубузга кайрылсаңыздар болот экен, кесиптешим. Туура. Бүгүн бизде конокто байыр эксперти, ошондой эле жеке ишкер Айзат Шаршен кыз болду. Ошондой эле мына ошол Айзат айымды онлайнга чыгарып, сатуусун көбөйтүп, кардарларын көбөйтүп жаткан продюсери Барира Бекмамат бүгүн бизде конокто болду. Биз болсо көрсөтүүбүздү мына ушун менен жыйынтыктайбыз. Анан дагы бүгүн бизде бир билдирүү бар. Мына ушул билдирүүнү кесиптешим окуп туруп жыйынтыктайлы. Гүлкайыр Акимованы туулган күнү менен куттуктап коюңуздарды суранам. Ага кааларым арчадай жаштык, музыкадай шаттык, тоо гүлүндөй сулуулук, ысык көлдөй тунуктук, эч качан оорубай жакындарынын бактына бар болуп жүрө бериңиз деп жеңеси куттуктаган экен. Мына ушундай Гүлкайыр Акимованы биздин көрүүчүбүздү биз дагы куттуктайбыз. Ден соолукта болуп дайыма шайыр шатман жүрүңүз. Гүлкайыр эже, эч качан оорубаңыз, бар болуңуз, аман болуңуз. Жыттаганыңыз Алатаудун арчасы болсун, карманыңыз Американын акчасы болсун. Анан дагы мына ушул 31 март күнү бүгүн менин эжемдин дагы туулган күнү болчу. Айнура Абдасан кызы. Эжемди чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Үй бүлөлүк ден соолук каалайм. Анан дагы мына ушундай бүгүн өзгөчө студияда кесиптешим экөөбүз сиздер менен түз эфирде биргеликте болдук. Сонун маек болду дегендей, кийинки эфирге чейин сиздер менен биз коштошобуз. Бар болуңуздар, аман болуңуздар, эч качан оорубаңыздар, ден соолукта болуңуздар. Кийинки эфирлерден жолугушканга чейин сак саламатта туруңуздар. Аман болуңуздар.